Жаш спорт сүйүүчүлөрдү атасы ийгиликке жетелеп, машыгуу залына катар үйдө да машыктырат. Алардын тайквандого болгон кызыгуусунун, мээнетинин жыйынтыгы алган мактоо баракча кубок сыйлыктарында. Ушундай дем менен кыргыз желегин көтөргөн спортчулар болсо деген атасынын үмүтү чоң. Биз тайквандого катышабыз. 2 жылдан бери катышып баштаганбыз. Медальдарыбыз бар. Апчемдики 10, байкемдики 14, меники 6 медалым бар, брачкамдыкы да 8. Эртең менен турам, саат 7-де. Тренировка кылабыз. Үйдөн кушатабыз. Түштө тренировка барабыз, тайквандого машыгабыз. Английский кружокко барам, бокска барам. Бокстан да машыгам. Тайквандого 2 жылдан бери катышсам, 8 жашымда барып баштагам. Көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Спаррингке соревнованияга барганда ошо канттан медаль алып келгем, 2-чи место. Канттан. Неме Бишкекке барганбыз. Бишкектен алып келгем. Да, мындай медаль бар. Буну немеден алганбыз. Ызкөлдөн 3-чү орун болду. Келечекте тайквондост болгум келет. Тиги өлкөлөргө барып, неме Кыргызстан жерин жербелетип, Америка, США немелерге баргым келет. Корея. Мен бул сары поясту Тули жаттап алгам. Чунжи менен Дангунду жаттап айтып беребиз. Да, бул курда неме маниси бар, ошону айтып беребиз. Анда тайквондону ким чыгарган, ким баштаган немелерди айтып беребиз. Ушинтип алабыз. Менин атым Омарбеков Омар. Мен 7 жаштан тайквондого катышкан жагат, катышып разминкаларды кылам. Кантка барып, медальдар алып келем. Ушундай тайквондост болайын деп аткам. Тайквондост болуп, медальдар чогултам, кубоктарымды алам. Тренировкадан барып катышабыз. Тайквондодон ушактан үйрөнөсүң. Бишкектерге барганда ошактан биринчини алып келебиз. Сүйүнгөн биринчини алып, кубок берген, биринчини алып, кубокторду өлөп биринчини алганда. Мен мурунда көлгө барып келгенде, ондай биринчини алып келгем, муну алып келгенде сүйүнүп, апам бир жака барган, ушактан бадарага алып келген. Ушул балдарым тайквондо менен 3 жылдан бери катышып келе атышат. Алдыда жакшы ийгиликтерге жетишип келе жатышат. Кудай буйруса, бул тайквондо өзү поястар менен чектелет. Ак пояс, сары пояс, кызыл, көк. Анан эң акыркысы кара пояс болуп. Ошо Кудай буйруса, кара пояска жетебиз деген үмүттө жакшы ийгиликтерге жетишип келе атабыз. Мен өзүмдүн 4 балам катышат. Бул спортко улуу кызым бар. Адан кийин 3 балам. Кызым менен балам эң биринчи барышкан 1 жыл. Адан кийин 4-класс, анан 1-класс балам кошулуп калды бул спортко. Агасы менен эжесин көрүшүп, алар да кызыгышып, алар да ушундай жетишкендиктерге жетишели деп, Кыргызстанда жакшы спортсмен болобуз дешип, ушул спортко барып калышты. Ушул спортто биздин агайыбыз Урмат агайдын да салымы аябай чоң. Таластын желегин желбиретип, ушу таластын артынан барып атабыз жакшы ийгиликтерге. Кудай буйруса ушундай титулдарга да жетишип, буйруган титулдарды, медальдарды, дипломдорду алып келип атабыз. Бул спортко катышканда бул спорт сал кыйыныраак. Жол кире маселеси, Ошко барабыз, көлгө барабыз, турнирлер постоянно сырт жакта болуп турат. Бишкекте көлгө жылда 2-3 жолу барып турабыз. Жол кире маселелери өзүбүз көтөрөбүз. Бүт ата-энелер өздөрүнүн балдарын өздөрү спонсировать этишет.
таласта дагы жакшы спонсорлор чыгып калат, керекесе жардам беришип алды болсо жакшы. Турнирлерге барганда постоянно эле жеңе бербейбиз, жеңилүү ызасында тартып келебиз. Жеңилүү ызасы болуп калат. Спортсмен болгондон кийин бирде жеңилиш керек, бирде утат, жеңилгенин да көтөрө билиш керек. Ошо менен бала жакшы тарбия алат экен. Спортко барып баштаган бала мектепте да жакшы окуп баштайт экен. Жаман иштерден, жаман тарбиядан алысыраак болот экен. Өздөрү тарбиялап, окууда да жакшы алдыңкы жетишкендиктерге умтулат экен балдар. Бул спортто жалаң эле менин балдарым эмес, Таластын командасы барганда дагы баарына эле болеть этебиз. Ким биздин командада бир бала, эки бала медаль албай калса да баарыбыз кайгырабыз. Ошол бала алып кетсе экен, ошол бала спорттон көңүлү калып калбаса экен деп бири-бирибизди алдыга жана орусча айткандай мотивация берип турабыз. Бул да болбосо эмки да аласы, Кудай буйруса жакшы даярданып келели деп. Болуп калат командада баары медаль алган убакыт болуп калат. Анда аябай сүйүнүп келебиз. Олимпиадага барып келгенде сүйүнгөндөн даже бизде могу Париж бар го. Парижден эми бала болгондон кийин балдары Олимпиададан эмеден турнирден келе атышып, медальдарын таласка чейин чечпей келген убактар болот. Парижден тамакка киргенде дагы медальдарын чечип келип тамактангыла десек дагы жок, биз медаль алып келе атабыз деп аябай сүйүнүчтүү келишет. Биз да аларды көрүп аябай сүйүнөбүз. Кыйынчылыктар болот эми. Жол кирем маселеси, тамак аш маселеси болуп калат. Балдар медаль алып алса тамак ичпей убакыт болот. Көңүлдөрү калкалат. Ошол көңүлдөрү калбаш үчүн аларды поддержка кылып турабыз. Өзүбүздүн балдарыбыз эмес, Таластын балдарына баарына эле поддержка берип турабыз. Барып келгенге. Бул өзү спорт, жакшы спорт. Алдыда дагы жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген үмүттөбүз. Балдарымдын бул спорттон үмүтү аябай чоң. Ушул спорттун аягына чейин жетип, Кыргыздын желегин желбиретебиз деген үмүттөбүз. Алар дагы ошого умтулуп жакшы тренировкаларды кылып, жакшы жетишкендиктерге келе атышат. Кудай буйруса, мындан да бул спортту тыштабайбыз, аягына жетебиз, Кыргыздын желегин желбиретебиз. Bir үйдө 4 тууган болсо, ошол 4 тууган тең келет бул спортко. Бул спорт атасына жакты, жана ошол бир туугандар балдардын баарына жакты окшойт. Кудай буйруса, мына кечээкүнкү 23 марттагы ийгиликте Кудай буйруса Умар 1-месте алды, Нурислам 2-местен багынтып келди. Ошо эмгек кылып келатабыз, ушу балдардын баары ошо залда. Ошол 4 тууган тең келет ушул залга, ошол машыгышат да. Мүнөзү улуу Нурисламдык абдан токтоо, кичинекей балдарга жакын, жакшы бала. Эң кичүүсү эркеси кичине шогураак. Умар абдан жакшы кабыл алат, тез кабыл алат да, баягы өзү тентек, кыймылдуу абдан, анан ушул бат жугат да бул балага ушул. Жана бир өтүп кетсең эле сөз менен ошол нерсени сразу улагына элет да. Тигил жерден деле мушташып атканда Умар жакшылап теп, колуңду да иштет деп койдум. Колу да иштеди, буту да иштеди, утту да мындайча айтканда. Ушулар медаль тагынса, ушулар ийгиликке жетсе деп эстейткенбиз да. Анысыкандай ошолордун бири деп эсептесем, жаңылбайм да. 6-чы жолу катары менен бирди алып келатат бул бала, Умар. Ошо дагы үмүт алды да чоң да бул баладан.
Ынак ага инилердин бүгүнкү күнгө чейинки машыгуусунун жыйынтыгы жакшы жетишкендиктери бар. Алсак жакынкы эле республикалык таэквондо боюнча мелдеште Нурислам экинчи, Умар биринчи орунду камсыздаган.